Кыргызстанда ири жана чакан ГЭСтерди куруу мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири, анткени анын артында өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгын камсыздоо маселеси турат. Мына ошого байланыштуу өкмөт азыркы учурда ири ГЭСтер менен катар чакан ГЭСтерди куруу деги эле мына ушул тармакты өнүктүрүүгө далалат жасоодо. Биринчи студиянын кезектеги чыгарылышында биз мына ушул ири жана чакан ГЭСтерди куруу, ошондой эле жалпы гидроэнергетика тармагынын өнүгүшү, анын келечеги тууралуу сүйлөшөбүз. Программаны мен Самат Асипов алып барам. Саламатсыздарбы? Ал эми бүгүнкү программада биздин суроолорго тиешелүү адистер жооп бермекчи. Биз студиябыздын коноктору менен тааныштыра кетсек, бизде бүгүн студияда мейманда Кыргызстан улуттук электр станциялар ачык акционердик коомунун техникалык директору Руслан Турганбаев, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын суу көйгөйлөр жана гидроэнергетика институтунун гидроэнергетика лабораториясынын башчысы Максат Абдулдаев жана ошондой эле Чакан ГЭС ачык акционердик коомунун башкы директорунун биринчи орун басары Майрамбек Абдыкадыров. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Анда алгачкы сөздү Руслан мырза сизден баштасак, мына азыркы учурда Кыргызстанда канча ГЭС иштеп жатат, алар канча көлөм кубаттуулуктагы ошол электр энергиясын берип жатат, ушул жалпы маалыматка кыскача токтоло кетсеңиз алгач. Жалпысынан ГЭСтер боюнча азыр бизде ат башы ГЭСинен баштап, андан кийинкини айтып кетсек бул Камбар ата ГЭСи азыр иштеп жаткандар. Андан кийин 5 Токтогул ГЭС менен кошо 5 ГЭС бар. Жалпысынан ири ГЭСтер азыр 7 иштеп атат. Курулуу иштери даярдык жүрүп аткан бул Камбар ата 1 ГЭСи быйыл билесиңер старт берилген. Ал боюнча азыр даярдык иштери жүрүп атат. Көпүрөнү куруу, жолдорун даярдоо. Ал жерде подстанция бар, 110-35 6 киловольттук. Аны ревизия кылып, кайра иштетүү жагын каралып атат. Кайсы элементтерди алмаштырыш керек, кандай кылыш керек. Оңдоп түзөтүү иштери ал боюнча даярдык иштери жүрүп атат. Туннелди 250 метр туннель курулуш керек. Ал боюнча да даярдык иштери жүрүп атат. Анан ошол курулуп турган площадкага өтө турган жолдорду жасоо жолдорду даярдыктар жүрүп атат азыркы учурда. Жалпысынан ГЭСтер боюнча бизде өзүңөр билесиңер, мына ат башы ГЭСинде реконструкция иштери аягына чыкты быйыл май айында. 4 агрегат 10 мегаваттан болчу. Азыр реконструкция кылгандан кийин 11,4 мегаваттан болду. Ошондо төртөөнү бириктирип айтсак 5,6 мегаватт кошулду. Мурда жалпы кубаттуулугу 40 мегаватт болсо, азыр 45,6 болуп калды. Реконструкция бүткөндөн кийин. Кийинки бул Камбар ата 2 боюнча экинчи гидроагрегатын ишке киргизүү иштери жүрүп атат. Бул боюнча азыр тек задание даярдалып, тендер өткөзүүгө уже документтер даяр. Тендер өткөзүлгөндөн кийин бизде подрядчик тандалат дагы, уже алмаштыруу иштери башталат. Андан кийинки мына Токтогул ГЭСинде бизде Токтогул ГЭСинде азыр реконструкция экинчи генератор боюнча гидромеханикалык жабдуулар алмашылып бүтүп ишке кирди 11 ноябрда эртең менен. Кийин мына 4-чү генераторда бизде азыр сыноо иштери жүрүп атат. 4-чү генератор боюнча ал жерде гидромеханикалык генератор, гидротурбина бүт баары негизги жабдуулар, кошумча көмөкчү жабдуулар толугу менен алмашылды. Монтаждоо иштери, наладка иштери азыр жүрүп атат. Аягына чыгып калды. Монтаждоо иштери аягына чыккан. Азыр сыноо иштери жүрүп атат 4-чү генераторда. Сыноо иштери аягына чыкса, биз ноябрдын аягында эксплуатацияга уже беребиз. Эксплуатацияга кирет. Бул кубаттуулугун энергосистемага бере баштайт. Буга чейинки эски иштеп аткан генератордун кубаттуулугу 300 мегаватт болгон. Азыр бүткөндөн кийин реконструкциядан кийин бул 360 мегаватт менен. Номиналдык кубаттуулугу 360 мегаватт болот. Жаңы бүткөн. Бул 300 мегаваттка дагы 60 мегаватт кошулат. Анан дагы реконструкция боюнча бизде Учкургон ГЭСинде тендер өткөзүлүп, подрядчик тандалган. Ал жерде China National Electric менен консорциум PowerTech, Dongfeng китайский компаниялар ушун консорциум иштеп атат ал жерде. Азыр
кран боюнча Мазалдагы мостовой кранды реконструкция жүрүп атат, оңдоп түзөтүү даярдоо иштери. Руслан мырза, Негизинен марттан баштап 4-чү агрегатты беребиз да. Реконструкция. ушул Токтогул ГЭСи баштап канча жыл мурун илгери курулган, эскилиги дагы жетип келди деп дайыма айтып келебиз. Анан ушул реконструкция иштери менен биз ошол ГЭСтердин өмүрүн дагы канча убакытка узартабыз? Реконструкция бүткөндөн кийин Токтогул ГЭСинде 25-жылы реконструкция аягына чыкса, дагы өзү нормативный срок 25-30 жыл каралат да. Биз дагы 25-30 жылга баягы өзүнүн нормативдик срогун узартабыз. Жаңы агрегат коюлат, дагы 25 жыл, 30 жыл иштеп берет ал. Азыр биз иштөө мүнөтүбүз бүткөн болсо деле ремонтторду күчөтүп, ошонун негизинде азыр иштей турган жарактуу абалда кармап турабыз. Эскиге жеткен жабдууларды. Анан детальный баягы болбой калган, жараксыз болуп калган деталдарын алдын ала аны изилдеп таап, баягы анализ жүрөт да. Жыл сайын непрерывный анализ жүрүп турат, аны алмаштырабыз. Алмаштырып, алдын ала алмаштырып, аны планга киргизип турабыз. Максат мырза, кийинки суроону сизге узатсам, азыр эле айтылып өткөндөй, ушул гидроэнергетика тармагы анткени биздин ГЭСтердин ушул эскилиги жетип, акыркы убактарда мындай авариялык абалга да кептелип калган учурлар бар эле. Негизи эле ушул биздин ушул энергетикалык ресурсту сиз кандай баалайсыз? Алдыда келечекте ГЭСтерди жаңылоо, жаңы ГЭСтерди куруу боюнча ушул институттун мүмкүн изилдөөлөрү бар, сиздин ой пикир? Биздин институт негизинен башынан мына Токтогул ГЭСин куруп атканда дагы изилдөө иштерин жүргүзүп, ушу биздин изилдөөнүн негизинде, биздин институттун изилдөө иштеринин негизинде Токтогул ГЭСи курулуп 72-жылы ишке киргизилген. Негизинен. Бирок биз бүгүнкү күндө мынау ошол биздин Кыргызстандагы суулардын гидроэнергетикалык потенциалдарын карап чыгып, мынау Ысык көл бассейни боюнча, Чүй бассейни боюнча азыр бүгүнкү күндө аябай ишке киргизүү мындай маселе туруп аткандан кийин, мына мурунку чоң ГЭСтер курулган да, Токтогул ГЭСи курулгандан кийин, кийинки кезде мурунку иштеп турган чакан ГЭСтердин баары тең иштердин баары токтоп калган да, Токтогул ГЭСи. Менен бүгүнкү кезде Токтогул ГЭСинин иштеп чыккан электр энергиясы жетишсиз болуп атканына себебинен кайрадан мурунку иштеп аткан чакан ГЭСтердин баарын кайрадан калыбына келтирип, иштетип, мына бүгүнкү күндө чакан ГЭСтер иштеп атпайбы, 11 чакан ГЭС, анан бир 17-жыл болгон 11, андан бери дагы кошулуп азыр бир 19 чакан ГЭСтер иштеп атат. Могу кишилер азыр тактап цифрасын айтат болуш керек. Анан биз негизинен биздин институт, биз Чүй облусу менен Ысык көл облусундагы жанагы суу өзөндөрдөгү кайсы ГЭСтерге чакан ГЭСтерди куруу боюнча иш алып барып атабыз да бүгүнкү күндө. Эми биздин изилдөөлөрдүн негизинде 92 бүгүнкү күндө чакан ГЭСтерди куруп, ошолордон 178 мегаватт кубаттуулугунун негизинде 1 миллиард киловатт саат электр энергиясын алса болот да бүгүнкү күндө. Уже такталган цифралар бар да бул боюнча. Бирок бүгүнкү күндө эмне үчүн ошол чакан ГЭСтер жакшы өнүкпөй атат? Анын негизи биз мына чоң ГЭСтерди айтып атпайбыз, чоң ГЭСтердеги затраты аз болгондуктан кийин жанагы баасы дагы элге берүүбүз баасы төмөн болуп эме болуп атпайбы. Ал эми чакан ГЭСтердики алардын баасы жогорураак да. Жогорураак болгондуктан кийин бүгүнкү күндө ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып, бааларды тактап, тарифтерди келтирип, анан ошол чакан ГЭСтерге куруу боюнча, өнүктүрүү боюнча, инвесторлордун келүүсү боюнча биз жакшы бир эме мындай инвестицияларга алып келгенге шарт түзүп беришибиз керек да бүгүнкү күндө. Бул ошол маселе боюнча бүгүн азыр иш алып барыш керек да бизде. Майрамбек мырза, мына ушуга улай эле мына ушул улуттук энергия холдинг карамагы, анын ичинде ушу сиздердин карамагыңыздарда канча чакан ГЭС иштеп жатат азыркы учурда? Негизи эле чакан ГЭСтердин абалына өзүңүз кененирээк сүрөттөп кетсеңиз. Азыр эми саламатсыздарбы? Азыр биринчиден биздин чакан ГЭС өзү мамлекеттик ишкана. Бул биздин өзүбүздүн ичинде Аламедин каскады боюнча азыр 7 ГЭС бар. Бирөө чакан ГЭС, калган 6 Аламедин ГЭС каскадынын 6-ГЭС деп коет.
Лебединовка ГЭС, биринчи, экинчи ГЭС, Аламедин ГЭСи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы болуп бөлүнүп кетет. Ошол чоң Чүй каналынын ичиндеги сууну гана биз убагысында вегетационный убакта гана колдонобуз. Бизге анан Быстровский ГЭС, Быстровкада бир ГЭСибиз бар. Ошо менен азыр бизде 9 ГЭСти пайдаланабыз бүгүнкү күндө. 10-чу ГЭСти азыр жакында уже стройка курулушу башталды. Киров водохранилищинде Баласаруу ГЭСи. Ал 25 мегаваттык ГЭС. Бүгүнкү күндө проектлери поэтапно биз проектирование өткөнбүз. Ошонун бүгүнкү күндө жогорку чыңалуудагы линияларда столболор коюлуп атат. Азыр металлический, железобетонный столболор. Андан бөлөк закрытый распределительное устройство деп коет, жабык распределительное устройство. Ошонун строительный часы уже биринчи этажы монолитный бетон куюлуп, ал инженеринг групп деген осо утуп алгандан бери азыр убакта иштеп атышат булар. Азыр кийинки этапта 1-2 күндүн ичинде дагы ошондой чакан ГЭСти, ошол эле Баласаруу ГЭСинде азыр проект госэкспертизадан чыкса, основной негизги здание станциянын проектси чыгат. Ошо менен биз иш алып барабыз. Казуу, түзөө, жанагы курулуш иштерин. Бул ушул 9 чакан ГЭС азыркы учурда канча кубаттуулуктагы электр энергиясын берип жатат жана кандай аны кимдер сатып алып атат? Так, азыр чакан ГЭС 9-дун ичинен Аламедин каскады 29,8 мегаватт кубаттуулук берет. Быстровкал ГЭС бул азыркы эметкен чектелген кубаттуулугу 8,7. В общем, баардыгы жалпысынан 39 мегаватт түзөт. Бүгүнкү күндө 80% электр энергияны НЕСК, Национальный электросет компаниясы алат. Булар 2 сомдун электриинен алат. Калгандары өзүбүздүн индивидуальный эмелер бар, потребительдер. Ошолорго берип атабыз. Бу жерде 13% түзөт. Бу жерде ушу шаардын ичинде эле Шоро, Куликовский торт, ошо биздин чакан ГЭСтин жаныбызда жайланган. Ошондой потребительдер, промышленный ошолор алышат. Демек өндүрүшкө жумшалат экен. Өндүрүшкө бардык жакта уже бүттүк агрегаттар оңдоо түзөө иштерин бүткөнбүз. Ошо бул ГЭСтердин астына 100 жылдан ашып атат. Жана чакан ГЭСти бизде 112-жылы курулган экен, 128-жылы ишке бериптир, почти 100 жылдан ашып атат. Эң эле жашы где-то 60 жылдан. Анан эми биз ошону карап, былтыртан бери президентибиздин программасы боюнча ушу Баласаруу ГЭСин 9-сентябрда ачкан. Ошону ачып капсула салгандан негизинде биз ошо ишти баштадык. Ошо жарым жылдын ичинде ошо параллельный эмени долбоорлорду түзүп, анан сразу иш жараны баштадык да. Кудай кааласа, бир жарым жылдын ичинде бүт ишке беребиз деген эмеде турат. Руслан мырза, мына ушул адистердин айтымында ушул чакан ГЭСтер дагы бир топ өбөлгө болмок экен, өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгын камсыздоо маселесинде. Негизи эле сиздерде бир кандайдыр стратегия барбы ушул чакан ГЭСтерди өнүктүрүү, куруу, же сиздердин иштер ушул чоң ГЭСтерге гана багытталганбы? Биздин электростанциялар ачык акционердик коому биздин ишкана 30 мегаваттан жогорку болгон ГЭСтерди иштетет. Биз ошон үчүн чакан ГЭС өзүнчө акционердик коом, биз алардын ишине киришпейбиз да. Бирок биздин өзүбүздүн стратегия ошол ГЭСтерди азыр Камбаратта бирин бүтүрүү старт коюлган. Бул жерде баягы көп жылдык тажрыйбага таянсак 8 жылдык мөөнөттө бүтө турган нерсе. Анан бул баягы пусковой уровеньге жеткенде бул 4-5 жылдын ичинде боло турган нерсе куруло берет калган жагы. Бирок платина пусковой уровеньге жеткенде агрегат пуск болуп кубаттуулук иштей баштайт. Азыркы убакта жалпы ГЭСтердин кубаттуулугу 2928 түзөт. 2928 мегаватт болот.
ошол азыр ТЭЦ Бишкек бар бизде. ТЭЦ Бишкек менен 3400-га жакын болот да. Иштеп чыгарылып аткан кубаттуулук. Канча пайызын камсыздап атабыз ушул кубаттуулук менен? Кубаттуулук менен азыр бизде жалпы чыккан энергиянын 98%-ын биздин ишкана чыгарат. Анан калганын башка чакан гез, анан частный гэстер калганын түзөт да. Мен ушу керектөөчүлөрдү камсыздоо жагын Керектөөчүлөрдү камсыздоо жагынан 98%-ын биздин ишкана камсыздайт. Анан бизде стратегия кандай болуп атат? Азыр Камбарата бир гэсин иш даярдык иштери башталды. Буюрса келечекте Камбарата гэс бири бүтүп калса, баягы пусковой уровеньге жетип калса, сууну регулировка кылып, өзүнүн суу сактагычы бар гэс да бул. Экинчи Камбарата 2-ни дагы толук кандуу иштеткенге мүмкүнчүлүк түзөт. Азыр экинчи генераторду ал боюнча карап атабыз. Кийин үчүнчү генераторду бүтүрүүгө мүмкүнчүлүк болуп туруп, Камбарата гэстерин аягына чыгарсак, бул 1860 бул Камбарата 1, 360 бул Камбарата 2 гэси. Ушул мегаваттар ишке киргенде бул 2200 мегаваттка жакын энергия системага ушундай кубаттуулуктагы энергия чыга баштайт да. Бул деген ошол деңгээлге, ошол маалга жеткенде биз баягы импорт токтоп, биз экспорт кылганга мүмкүнчүлүк жаралат биздечи. Азыр Касамин боюнча дагы бизде долбоор боюнча Пакистан менен Афганистанга сатылган азыр ошол проектиси ишке ашып азыр былтыртан бери жанданып, линия курулуп атат да. Ошол линия бүтүп, Касамин ишке кире турган болуп, биз ошол убакка чейин Камбарата 1-ди ошо пусковой уровеньге жеткизип алышыбыз керек да. Пусковой уровеньге жеткизип, ошол агрегаттар иштеп чыгып калса, биз импорттон чыгып, импорт албай, экспорт кыла турган өлкөгө айланып калабыз. Максат мырза, мына алдыда ушул Кыргызстанда ири гэстерди куруу боюнча мына ушул институттун стратегиясы, көз карашы кандай? Мына азыр бизде Руслан мырза айтып өткөндөй, Камбарата 1-2 ишке кирсе, өлкөдө мындай толук энергетикалык көз карандысыздык камсыздалат деген маанини айтты. Ушуга сиз кошуласызбы? Биз негизи биздин институттун мурунку жүргүзгөн 2000-жылга чейинки жүргүзгөн изилдөөлөрдүн негизинде биздин Кыргызстанда 142 миллиард киловатт саат электр энергиясын иштеп чыгууга болот да. Өндүрсө болот. Ушундай мүмкүнчүлүк бар да бүгүнкү күндө. Ошонун болгону бир 8-9% гана пайдаланып атабыз бүгүнкү күндө. Ошонун бүгүнкү күндө ошол бизде даже мындай эме бар да, перспективный планыбыз бар да, өзүбүздөгү кайсы гэстерди, кайсы жерлерде кандай гэстерди курууга болот, канча электр энергия алууга болот, кандай кубаттуулукта гэстерди курууга болот деген биздин өзүбүздүн институттагы мурунку иштелип чыккан бир эме бар да, программабыз бар да. Ошол программа боюнча, допустим, жана сиз айтып аткандай бир стратегия иштеп чыгып, ошол боюнча Кыргызстандын бир жакшы бир мындай пландыга коюп туруп, мындай жасасак жакшы болмок да. Ошо мүмкүн келебизби, келбейбизби, бүгүнкү күндө мындай бизде институт менен энергетиканын мындай тыгыз байланышта болбой атат да негизинен. Ошого мен ойлойм да, келечекте ошондой болуп жана сиз айтып аткан стратегиялык планды, стратегиялык иштерди жасап, ошолорду бүгүнкү күндө жана айтып атпайбызбы, Камбарата 1 курулса деп. Камбаратанын бүгүнкү күндө кубаттуулугу 1900 деп атабыз да. 1900 кубаттуулукта Камбарата курулса, допустим, келечекте Токтогул гэси биз ылдыйкы жанагы Өзбекстан менен Казакстанды ирригациялык, мурун ирригационный болчу да, эң негизгиси Токтогул гэсин куруп атканда ирригационный энергетический деп берилген да. Биз то есть суу вегетационный периодто суу менен камсыз кылып, Өзбекстан менен Казакстанды и энергетика попутный энергияны иштеп чыгабыз. Жайкысын жанагы биз берип аткан суунун негизинде иштеп чыккан энергияны алар сатып алып, ошонун негизинде алар бизге ордуна жанагы мазут, газ, солярка ошонун баарын берип турчу эмеспи кезинде. Эми ошол азыр негизинде если биз жана Камбарата 1-ди курсак, Токтогул гэси ирригационный шартта иштеп калат дагы. Биз жанагындай суу талаш тартыш болбой, спор болбой, суу энергия жетишпей калып, биз болсо жайкысын сууну кое бере топтошубуз керек да. А биз жайкысын, допустим, Камбарата 1-де электр энергияны чыгара берет элек дагы,
токтогулдагы сууну спокойно жибере берет элек да, тигилерге бере берет элек. Ошол сыяктуу пландарды иштеп чыгып туруп бүгүнкү күндө жакшынакай жанагындай пландарды түзүп, кайсы КЭСтерди качан куруш керек, кайсы убакта куруш керек, ушундай стратегияны иштеп чыксам, мен ойлойм жакшы эле болмок келечекте. Ал эми майда жанагы чакан КЭСтерди өнүктүрүү боюнча мен жана айтып кетпедимби, өкмөттүн да ал боюнча дагы бир программасын иштеп чыгып, ушул боюнча көбүрөөк шарт түзүп инвесторлорго, көбүрөөк чакан КЭСтерди курсак, бизде мүмкүнчүлүк чоң, аябай көп бүгүнкү күндө. Бирок инвесторлордун келиши, курулушу жана чакан КЭСтерин бүгүнкү күндө биздин ойдогудай болбой атат да негизинен. Рахмат, азыр бизде сюжет даяр болуп калыптыр. Ошо видео сюжетти көргөндөн кийин биз талкуубузду улантабыз. Өлкөбүздөгү негизги энергия булактарынан тышкары кошумча энергетикалык ишканаларды куруу учурдун талабы. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын аймагында чакан КЭСтердин саны 20дай. Алардын ичинен 9-у чакан КЭС ачык акционердик коомунун балансында. Учурда биз чакан КЭС ишканасынын станциялары бири болгон КЭС-3-тө турабыз. Бул ишкана өндүргөн электр энергиясы өлкөбүздүн өндүргөн жалпы электр энергиясынын 1,5%-ын түзөт. Чакан КЭС ачык акционердик коомунун балансындагы кичи КЭСтер 38,5 мегаватт кубаттуулугун берет. СССР убагынан бери бүгүнкү күнгө чейин тургундарды электр энергия менен камсыз кылып келет. Келечекте дагы ушундай чакан КЭСтердин санын көбөйтүү демилгеси көтөрүп, айрымдарында курулуу иштери жүрүп жатат. Балас Аруу КЭС салынып жатат. Талас областындагы Киров суу сактагычынын ылдыйкы бефинде. Кубаттуулугу 25 мегаваттык электростанция болот. Жылына 90 миллион киловатт саат электроэнергия өндүрүп чыгат буюрса. Азыркы тапта зыруу деп коебуз. Фундаменттер курулуп жатат. Андан сырткары 110 киловольттук электр чуалгыларынын тирөөчтөрү орнотулуп жатат. Ири КЭСтерди куруу менен биз электр энергиясын ички рынокко толук иштетүүдөн сырткары экспортко чыгарганга мүмкүнчүлүктөр болот. Эгер Камбар Ата 1 КЭС ишке кирсе, 1900 мегаватт кошумча кубаттуулугуна ээ болобуз. Бул келечекте өлкө үчүн электр энергия жагынан жакшы эле жетишкендикти берет. Камбар Ата 1 КЭСи бүтүп, Камбар Ата 2 КЭСи толук кандуу бүтсө, бул деген дагы 2 генератор Камбар Ата 2-ге кошулат, 240 мегаватт, 120дан 2-ге коюлат. Тиги Камбар Ата 1-де 1900 мегаватт. Экөөнү кошкондо бул 2140 мегаватт деген бул аябай чоң. Бизге анан суу сактагычтар 2 болуп калат. Кыргызстанда жалпы 268 дарыя бар. 97си чоң каналдар болсо, 18и суу сактагычтар. Алардын жалпы кубаттуулугу 28 миллион 828 миң киловатт. Жана жылына 142 миллиард киловатт саат электр энергиясын иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк бар. Азыркы учурда бизде Кыргызстанда чоң КЭС болобу, кичине КЭС болобу, көп эле КЭСтерди курса болот. Бул жерде Куланакский каскад деген бар. Нарындын жээгинде. Анан кийин Нарындын куймасында азыр Көкөмиренский, Сусамирский каскад деген бар. Ал жерлерден дагы тиги миллиарддаган электр энергияны алса болот. Эми азыр санап деле көрсөк, бизге жетишерлик кубаттуулук берилет да. Азыркы убакта энергетика тармагын өнүктүрүү күч алууда. Белгилей кетсек, Талас облусундагы Балас Аруу КЭСинде куруу иштери жүрүп жатат. Камбар Ата 1 КЭСи быйыл старт алды. Ошондой эле Жалал Абадта Кара Көл КЭСи иш үстүндө. Бүгүнкү күндө 200дөн ашуун чакан КЭС курууга ылайыктуу жер бар. Биз программабызды улантабыз. Мен кийинки сөздү Майрамбек мырза сизге берсем, азыркы учурда өлкөдө мына ушул
25-30 мегаватт кубаттуулуктагы чакан ГЭСти куруу үчүн канча каражат керектелет болжол менен? Где-то болжол менен биз азыр 25-30 мегаваттка 25 миллионго жакын АКШ доллары сарпталынат. Биз ушу азыр бүгүнкү күндө 23 миллион долларды ошо Балас аруу ГЭСине ошо сарптап атабыз. Азыр каражаттар ошо бирок ошол 23 миллион кичине азыраак болуп, биз да дополнительный кичине муногу эмеге барып атабыз да. Бул инвесторлордун жардамы мененби же чакан ГЭС өзү? Бул деген азыр өзүбүздүн мамлекеттик жана бюджеттин эсебинен. Биз инвестордун эсебинен азыр биз жакында Дүйнөлүк банк менен азыр келишим түзүп атабыз. Кече өзүм да кошо барып келдим. Норвегиялык консалтинговый служба келди, алардын заданиясы менен ошо Тар дарыясынын Тош областында ошол жерге бир 18 мегаваттык чакан ГЭС курганга, ошону бүт ошо кайерде створлоруна чейин баарын көрүп келдик. Алар технико экономическое обоснование ТЭО деп коет. Ошону азыр ошолар эме жасашат. Анан эртең күндө дагы ошол биздин башкы директор ошо Дүйнөлүк банк менен дагы бир сыра бир барып келишет. Барып келип анан ошону кабыл алабыз. Андан бөлөк да Кара Көл шаарында Кара Көл ГЭСи бар. Адагы 18 мегаватт деп эсептеп чыккан предварительный. Анан азыр ошолордун тигилердин алдын ала койгон 20 мегаваттка чейин көтөрсө болот деп атат. А жерде деривациясы узундугу 375 метрге чейин да. Анан ошону багыда бир сыра барып көрүп келгенбиз. Ошол бүт жанагы болгон эме берилген бүт параметрлерди биз көрсөтүп келдик. Дагы андан бөлөк дагы Ысык Көл областында Күрмөнтү ГЭСин, чакан ГЭСин куралы деп атабыз. А жерде эми 5 мегаваттка чейин. Ал эми кичине ГЭС болот, бирок тезирээк бүтүрүп, ошол айылды, ошол районду камсыз кыла турган. Буга чейин ошо президент чакан ГЭСтер боюнча тапшырма бергенде ошол ишкерлер мындай арызданышты эле, биз сата турган жерибиз жок, бул өндүргөн электр энергияны депчи. Азыркы учурда ушул жеке чакан ГЭСтерди салып жаткан ишкерлер менен кандай иштешип жатасыңар? Алар каяка өткөрүп атат электр энергиясын? Аларды биз менен азыр алар конкурент эле болуп атат да. Бүгүнкү күндө биз мамлекет ишкана болгон үчүн биз өзүбүздүн чыгарган электр энергияны гана сатып атабыз. Алардын өзүнүн чыгарган электр энергиясын прямо бизде Министерство энергетикада жанагы ВИЭ деп коет. Ошолор менен кошо байланышып, Гартектин жанагы коюлган тарифинде алар өзүнчө жанагы биздин азыр эми мурун электро болчу, азыр ПЭС болуп калбады, ошолор менен байланышып келишимдик баада өзү сатып аткан болуш керек. Биз бүгүнкү күндө алар менен иштеши элек. Биз өзүбүздүн каражаттарды гана сатып атабыз. Алар түз эле Министерство энергетика менен иштешип атат да. Сат мырза, мына жана айтылып кеткендей, азыр өлкөдө 200дөн ашык чакан ГЭСтерди курганга бизде мүмкүнчүлүк, потенциал бар деп атабыз да. Муну кантип ишке ашырсак болот? Бизге ушунча бир чакан ГЭСти куруп бере турган инвестор келеби же мамлекет кандай саясат жүргүзүш керек бул багытта? Бул мамлекеттик, жана айтып атпайбызбы, мамлекеттик стратегия, өкмөттүн стратегиясы. Сиз жана айтып кеткендей, ошону иштеп чыгыш керек. Дагы бир туура багытта инвесторлорго көп чечилбей турган маселелер, чечилбей аткан маселелер бар. Жана өзүңүз суроо берип атпайсызбы, кантип сатып атасыздар, кантип алып атасыздар. Ошол эле тариф маселеси, кантип каяка алып барып өткөзөт, кантип өткөзөт. Ошону иштеп чыгыш керек. Кургандан кийин эң негизгиси жана тарифти коюп бериш керек. Мына момунчадан алабыз деген. Анан инвестор дагы келип туруп ошол чакан ГЭСти кургандан кийин эртеңки күнү ал эсептеп туруп самоокупаемость деген барбы, туурабы? Бир 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин ал өзүнүн акчасын кайтарып кетиш керек. А если ал 10 жыл, 5 жыл, 10 жылдан кийин кайтарылып кетпесе, же болбосо 30 жыл, 40 жылга созулуп кете турган болсо, ал инвестор акчасын салбайт да.
Ошол сыяктуу көп маселелер бар. Ошолордун баарын жана айтпадымбы? Шарт түзүп бериш керек инвесторлоргачы. Анан эле ошол жана берилип аткан жер боюнча көп волокиталар көп да арасындачы. Ошол жерди алыш керек, сууну кандай кылып алыш керек, кандай кылып согласовать, бул жагында дагы көп маселелер бар чечилбей аткан. Көп убакыт элейт да. Анан тез жөнөкөйлөштүрүп койсо болобу ушул? Созулуп кеткен, жарым жыл, 1 жылдап жерин ала албай, суусун ала албай жүргөн көп маселелер бар. Ошолордун баарын тең чечиш керек. Өкмөттүн уровенде чечип, ошолорго ошол жанагы чечилбей аткан маселелердин баарын тез чечип бере тургандай болуп, инвесторго шарт түзүп берсе, ошол күндө инвесторлор келет дагы, тез курат, тарифке эси макулдуу болсо, мен эртең пайда таап, 10 жылдан кийин акчамды кайтарып кете турган болсом, мен акчамды салам да. Бизден эле ошол местный эле инвесторлор көбү алат. Бүгүнкү күндө ошолор ала албай. Бизде мисалы электр энергиянын баасы эң арзанына мисалы калкка мисалы 70 тыйындан берилип атат. Өндүрүш канча 2 сом 50 тыйын. Ушул жагын эске алганда мен жана сизге айтып кеттим го, чоң гэстерде чыгып аткан гэстин баасы төмөн болот. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө 70 тыйындан берип атабыз. Ал эми жанагы чакан гэстер салып иштеткенден кийин алардын себестоимосу 70 тыйынга эч качан бере албайт. Эси сиз 70 тыйындан алам десеңиз, анын самоокупаемости 30-40 жылга кетип калат. Ага эч ким барбайт. Ушундай көп маселелер бар. Ошолордун баарын чечиш керек. Эми ошол негизинде чакан гэстердин электр энергиясын ала тургандагы ишканалар аз да. Ошонун баарын колдоно турган. Өнөр жай ишканалары аларга тарифти коюп бериш керек, эң негизгиси тариф. Самоокупаемость деген бар, ошону эсептеш керек экономически. Азыр ошо келишим түзүп атабыз, ошо өнөр жай ишканалар алат да, эми азыркы жана өкмөттүк эме өнөр жай тарифте. Биз ошого ылайыктап, аны эми бизге азыр 70 тыйындан кылып койсок, биз бул былайка айтканда эч ким да келбейт, эч ким дагы эмете албайбыз. Биз өзүбүздү актабайбыз да. Муну чоң гэстерди азыр бизде основной ушулар эметип атат. Элди ушулардын чыгарган электр энергиясы менен жаап атабыз да. Биздики биздин чакан гэстер чыгарган кайта ошол жерде өнөр жайларды камсыз кылып, ошол жердеги эмелерди камсыз кылып турса дагы ошол чоң жардамда азыркы эмеде таңсыздык болуп атпайбы электр энергия. Көбү өнөр жай ишканаларына кетет. Азыр частный да болот, менчик. Ошолор ишканаларга, ошолордун баары өнөр жайлык тарифте эметилет, сатылат да. Максат ага айтып атпайбы, бир бааны коюп беришибиз керек деп. Бул баа канча болушу мүмкүн? Эми азыркы шартта. Азыркы шартта эми бээрде да азыр абонентти бытовый деп, анан жанагы өнөр жайлык деп, промышленный деп бөлүнүп атат экиби. Эми өнөр жайга берилген тариф чоңураак. Абонентный тариф ал кичирээк болот, 70 тыйындан 2 сом 16 тыйынга чейин да. Анан ошого азыр бизде средний азыр күндөн күнгө уже бизде потребление көбөйүп атат, электр энергия уже бизге күндөн күнгө инфляция жүрүп, арзан даже оборудованияларды биз ошо чыгарган электр энергиясын чыгарган акчабызга эскесе ошол жетпей калып атат. Оборудованиялар күндө эскирип баратат да. Ошол эле чоң гэстерди эле, ошол эле биздин чакан гэстерди. Ошолорду оңдоп түзөө кызматы, жылдан жылга ошо өткөн чыгымдары ошол көбү жабыш керек да. Эгерде ошо абонент 70 тыйындан берсек, биз анын баарын жаба албай калабыз. Ошон үчүн жанагы Гартек деген бизде ошо ценаны кое турган специальный организация бар. Ошолор менен биз сүйлөшүп, ошону айтып, устанавливать этип, бул ошону тарифти коет да. Руслан мырза, мына азыр бир эле чакан гэстин баасы курулушу миллиондогон долларды чапчып атканын уктук жаңы эле. Анан азыр бизде кезекте мына Камбарата 1-2 жогорку нарын каскад гэстери турат, курула элек, мына алдыда ишке бериш керек деген. Мына ушул бааны эске алганда бул гэстерди качан куруп бүтүп, качан ишке беребиз деген маселе. Өзү курулушта баягы грубый расчет бар да. 1-2 мегаваттык гэстин 2 мегаватт эле кубаттыгын алсак, 1,5 миллион доллар менен эстирет. Ошондой баада мындай грубый расчет менен алганда ошондой болуп кетет. Бирок тендер ойнотулганда, баягы подрядчик катышканда ал өзүнүн баасы ошол жерде чечилет. Тендер ойнотулганда ошол жерде чечилет дагы, ошол конкреттүү биз
бюджетте ошондой расчет менен коюлат дагы, анан конкреттүү подрядчик менен келишим түзүлгөндө баасы ошондо чечилет конкреттүү. Жогорку нарын каскады боюнча бүт даярдыктар болгон. Ал жерде курулуштар жашай турган лагерь курулган, кичинекей городок. Трансформатордук подстанция, баягы соп нуждасы, тиги питьевой суу, ошол жерге площадкага бара турган жол, көпүрө бардыгы даяр болгондагы иш токтоп калган да. Азыр ошол жогорку нарын каскадын куруу боюнча иштерди жандандырыш керек. Бул эми мен айтып жатам, бул маалымат катары. Камбар-Ата 1 боюнча дагы бизде азыр даярдык иштери жүрүп атат. Ал боюнча биздин өзүбүздүн подрядчиктер иштеп атат. Ар бир эми боюнча баягы изилдөө иштерин, проект иштеп чыгуу иштери бүт Кыргызстандын өзүнүн подрядчиктери жүктөлгөн. Андан кийин бизде реконструкция айтып атам, эскилиги жеткен учкурган ГЭС 61-жылдан бери иштейт. Азыр 60 жылдан ашып кетти, 61 жылына кошулуп, бул мөөнөтүн 2 эседен да көбүрөөк уже актап койгон ГЭСте. Бул жерде реконструкцияга азыр подрядчик китайский компания консорциум иштеп атат. Бул China Electric менен Dongfeng. Бул реконструкция аягына чыкса, бизде 2026-га барып туруп, буюрса аягына ийгиликтүү чыгат деп ишенип турабыз. Чыкса бизде кошумча да 40 мегаватт кошулат Учкурган ГЭСинде. 40 мегаватт Токтогул ГЭСинин реконструкциясында 4-чү агрегаттын уже аягына чыгып атат. Эгер толугу менен аягына чыкса, 25-жылы ийгиликтүү чыгат деп ишенип турабыз. 240 мегаватт кошулат. Бул деген жаңы кубаттуулуктар да. Азыр ошолордун бардыгы ишке кирсе, бул да чоң жетишкендик болот. Жана сиз өзүңүз сөзүңүздө кыска айтып кеттиңиз, Каса 1000 долбоору боюнча ошол тууралуу кененирээк көрөрмандарга айтып берсеңиз, азыр кайсы стадияда турат, качан курулуп бүтөөрү пландалып атат, анан ошол жеке Кыргызстан үчүн бул долбоордун пайдасы. Жеке Кыргызстан үчүн бул долбоордун негизи азыр биз ошол долбоор ишке түшүп, биз экспортту баштаарда биз экспорттоочу мамлекет катары каралганбыз да. Тажикстан менен Кыргызстан ошол Каса 1000 долбоорунда экспорттоочу мамлекет катары каралган. Каса 1000дин аягына чыгышы бул кичине азыр так айтыш кыйын болуп атат. Эмне дегенде бир маалда иштер салкындап туруп, азыр былтыркы жылы 2021-жылы дагы жандандырып, азыр иштер жүрүп атат. Биздин курулуп жаткан Камбар-Ата 1, Камбар-Ата 2 ГЭСтери, азыр дагы айтылып жаткан ГЭСтер курулуп атат да, Сары Жаз курула турган болот. Ал жерде 750 мегаваттык каскад курулат да, эгер Сары Жаз ГЭСтер курулса. Анан дагы 200дөн ашык деп атпайбы, бир изилдөөлөр болгондо маалымат болгон 216 чакан ГЭС курса болот дегенчи. Ушулардын баардыгын курганда азыр маалымат болду, 142 миллиард киловатт час биз энергия чыгарабыз деп. Биздин өзүбүздүн Кыргызстандын керектөөсүнө, жылдык керектөөсүнө 17-18 миллиард энергия кетсе, сарпталса, 142ден баягы 20-сын алып койлу, 120 миллиардты уже сатканга мүмкүнчүлүк жаралат да Каса 1000. Бул деген эбегейсиз баягы мүмкүнчүлүк да, экономикалык жактан алгандачы. Эми булардын бардыгына жетишүү үчүн биз баягы конкреттүү азыр белгилеп кеттик, конкреттүү стратегияны жогорку жетекчилик, өкмөт иштеп чыгып, ошону астейдил баягы ишке ашырып, баягы алдыга жылы бериш керек. Бул жерде белгилеп кеткен баягы ошол нерсени баягы өбөлгө түсө турган кылып, ачык айрым кылып, баягы частный инвесторлорго кызыктыруучу кылып, бүт нерсени жеңил, айкын кылып мындай шарттар түзүлсө, бардык иштер менин оюмча ишке ашат. Бул бизнес проект да өзүнчө элечи. Бизнесмендер кызыгат да. Эгер ачык, айкын мамлекеттик гарантия болсо, алар сөзсүз келет. Менин оюм ушундай. Максат ага, мына азыр эле айтып өткөнүм 142 миллиард кубаттуулукта электр энергиясын өндүрүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар деп атабыз. Бирок ошол эле учурда мына акыркы жылдары климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөр азайып атат деген маселе көтөрүлүп атат. Бир эле Кыргызстанда эмес, Азия чөлкөмүндө. Ушул нерселерди эске алганда кандай бир биз пландашыбыз керек ушул энергетика системасындагы реформалар, өнүгүү жолдорун? Эми бул үчүн алардын баарын тең эске алып иш алып барыш үчүн бүгүнкү күндө өзүбүздүн
тоонун башындагы мөңгүлөрүбүздү жанагы жаап аткан жамгыр, каарлардын баарын тең эске алып, жылда мониторинг жүргүзүшүбүз керек. Ошон үчүн мониторинг жүргүзүш үчүн бир 10 жылдык, 20 жылдык прогноз жазышыбыз керек да, суулардын агымынын азайышынын, көбөйүшүнүн кандай болот. Эми биздин бүгүнкү күндө биз ошол жанагы климаттын өзгөрүшү боюнча сууларыбыздын агымы азайган жок, көбөйүп атат. Чынын айтсак, көбөйүп атат, бирок келечекте бир 30 жылдардан кийин биздин мындай изилдөөлөрдүн негизинде суунун азайышына алып келет да. 40-жылдары уже точно уже суу азайт деп атабыз. Бирок ошонун баарын тең эске алып, бүгүнкү күндө ошо мөңгүлөрдүн ээрүүсү, жанагы жамгырлардын жаашы, каардын жаашы, ошолордун топтолушу кандай болуп атат, канча азайып атат, ошолор боюнча прогноз жүргүзүп, биз айтып атпайбызбы, жанагы суулардын запасын билишибиз керек бүгүнкү күндө канча. Биз анткени 2000-жылы акыркы жолу суунун прогнозун жасаганбыз, ошондон бери бүгүнкү күндө жасай албай атабыз. Анткени Гидромет деген МЧС организация бар, билесиздер да. Бүт данныйлар суулардын агымы боюнча, мөңгүлөр боюнча, жанагы мөңгүлөрдүн мөңгүлөрдүн ээришин алар изилдебейт бүгүнкү күндө. Мөңгүлөр боюнча биз өзүбүз иш алып барып атабыз азыр. Бизде опорный деп коебуз, эми бир 2-3 мөңгүбүз бар, ошолор боюнча иш жүргүзүп атабыз да. Чет элден инвесторлорду тартып, ошолор боюнча мөңгүлөрдүн ээриши канча процентке азайып атат, канча ээрип атат. Ал эми жанагы каарлардын түшүшү боюнча, жамгырлардын түшүшү боюнча бул Гидромет жүргүзөт. Суулардын агымынын көлөмүн өлчөө боюнча гидропосттор бар. Ошолор боюнча булар жүргүзөт дагы. Булар бүгүнкү күндө биз чынын айтсак, биз мындай тыгыз байланышыбыз жок. Биз ала албайбыз да. Алар биз, допустим, бир 3 жылдык жанагы данныйларды бергиле десек, бизге 6,5 миллион ушундай акча сурап атат да. 6,5 миллион акча деген биздин институтта билесиздер, илимий мекемелерде андай акча жок. Биз төлөй албайбыз, ала албайбыз. Ошол боюнча бизде дагы ушундай кыйынчылыктар бар. Бирок ошол жана сиз айткан иш боюнча ишти алып барыш керек, жүргүзүш керек. 10 жылдык, 20 жылдык прогноздорду анан эсептеп биз айтышыбыз керек. 10 жылдан кийин мынча суу болот, 20 жылдан кийин мынча суу болот деген изилдөө иштерин жүргүзүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк жок. Руслан мырза, акыркы суроону сизге берип анан программаны жыйынтыктайлы. Программа соңуна келип калды. Бул кишинин айтганы туура. Бул анткени акыркы жылдары бул киши көбөйүп атат суу дейт. Суу көбөйүп эле мөңгүлөрдүн баары эрип кетип, глобальный потепление болуп атпайбы? Суу убагында азайып, водохранкалар толбой калып атат. Ошонун негизинде азыр биз дагы азыр жакында ошол жаңы программага өттүк. Грант азыр келип атат. Специальный ошо эме дүйнөлүк банк эсебинен, Азияский банк развития, ошо бизге 5-ГЭСте суу сактагычыбыз бар. Ошо суу сактагычка 100 киловаттык жана күн энергиясын ала турган станцияны азыр биринчи ошол жерге биз испытание кылып атабыз. Андан бөлөк дагы эмдиги жылкыга ушундай положение чыгыш үчүн эмдиги жылкы дагы ошого бир 500 киловаттык ушундай күн энергиясын колдонуп, жана ошо жылдан жылга уже ысык болуп, уже суулар азайып, даже бу жерде ушул эле чогулушта ушу БЧКнын суусу дыйкандарга жетпей забастап калар болуп атат. Ошо бизге да жетпей калып атат да. Ошон үчүн дополнительный источник электр энергия деп демек альтернативалык жолдорду кароого мезгил карап иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө ошого бизге эме инвесторлор келип атат, ошо банктар ушуну дальнейший иштеш үчүн. Ошолорго электростанцияга ушуларды эле жасап атат. Биздин убактыбыз соңуна келип жетип калды. Биз программага дагы да кайрылабыз алдыда. Сиздерге маек курганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз ушуну менен программабызды аяктайбыз. Программаны мен Самат Асипов алып бардым. Мен сиздер менен кийинки программаларга чейин коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.